урматтуу мекендештер, жайды күтүп кымыз эңсештин кажети калбай калды. Бул эмне десеңиздер, кымыз деген Башкортстандан ушундай шишеде жакшы кымыздар келип атат, бал кошулган. Дамыла менен ичип көрөлү. Дамыла биринчи жолу ичип атасызбы? Биринчи жолу. Көрүңүзчү бир дамын. Бисмилlah. Бал десең балы бар. Газ десең газы бар. Ачуу эмес экен, таттуу. Таттуу кымыз туугандар. Чын эле сонун кымыз, бал кошулган кымыз өзү негизи эле таттуу болот да. Бул жерде халал деген дагы сертификаты бар. Ичип көрүңүздөр, баарыңыздарга гана жакса керек. Беркинде да кымыз сатып көрбөдүкпү бизчи? Кээде баягы кымыз ташыгандар анча-мынча суу кошуп коет экен, туруп калат экен, ачуу болуп, кычкыл болуп, бардык адамдардын табитине кымыз жага бербейт экен да. Баягы кээде жакшы удачный попал болуп калат, кою болуп, бышылып сонун болот. Эми бул кымыз Кудай буйрса кышы жайы боло турган болду. Биздин кафеге келип иче бериңиздер. Дамплюс кафесинде дайыма болот. Башкортстандан келет экен туугандар. Негизи ушуну мен ойлойт элем да, ушу кыргыздар чыгарса жакшы болмок депчи. Бирок тилекке каршы кыргыздар чыгара албады. Башка өлкөдөгүлөр ушундай кылып чыгарып атат. Эми чыгарып атат, иче беребиз, эмне кылабыз эми? Да каалайт элем кыргыздар да чыгарсын ушундай кылып турабы. Бунун жакшы жери дагы караңыз, шишеде сакталат экен да. Сактоо мөөнөтү да узак. Шишеде дагы даамын жоготпой жакшы сактайт экен да. Кандай экен Дамыла? Өтө даамдуу экен. Даамдуу экенби? Ичкиң келет. Кымызга нават кошуп коюп ичет го. Баягы биздин кымыздарга нават кошуп коюп ичкендей даам чыгат экен да. Жакшыраак чыгат. Андан да жакшыраак. Бал кошулуптур. Чынында составында бул жакта таза бал деп жазылып турат да. Келип ичип көрсөңүздөр, аябай жакшы кымыз. Баасы кымбатыраак экен, бирок кымыз эңсегендерге, кымыз кууп ичкендерге акчасына деле карабай иче берет окшойт менин оюмча. Келип ичип көрүңүздөр, комментарийге оюңуздарды жазып коюңуздар.